жаман көрөбүз, бирок Кудайга шүгүр, 2 жылга караганда айлык түрдө жакшы иштеп жүрөт. Мен айрыкча могулдук айлык келдим. Алтын жагып кварталы нөмүрү көрөбүз. Биздин могулдукка ай аймагында алтын жагып ошунда 2,5 gün var, 5 gün yapmalar. Kudayga şükür 80% yedik, soğuk var, dökümler tutuyor. Ana yaşı canlık, bizge bu yıl gazımızı, bu da yaşı canlık. Ana ayrı okuyuculara, modern teknika varken, ana işte kendine masal kuruşlar. Hep yaşı canlıkta, ben şu gerekten size canlı gibi çok bekleriz ya, çok uğrayın. Ana aydan diyelim, altın olduğunda da bu yaşı canlılarda var, kendisi canlılarda var. Kol gibi gençlikte, ana şu gençlik boyunca altın geçmesi bizleri uğrayınlardan. Birinci meselesi, su таза суун чыгарганбыз. Анан айлык өттөн мамлекеттен акча бөлүнгөн. Бирок ушул таза суубуз эмнегедир азыр жарым жакка чыгып, жарым журтка чыкпай атат да, ошого элдер наразы болуп атат. Бул кандай себептер боюнча, эгер сиз бизди кабыл алсаңыз, активисттер ол. Ошо сизге жашынакайга түшүндүрүп берели, ошол таза сууну биз айлык өткөзүп жатабыз балабыздан. Ушул таза суу боюнча сиз көзөмөл алсаңыз. Экинчи маселе, 17 жылдан бeri күткөн факт курулган, ноябрь 2022 жылы ноябрь айында ачылган, бирок азыркыга чейин кара кулпуну таптап болушу бекитип турат да кара кулпу. Мен коркконум ошол факт курулганда араптар рахмат куруп беришти, айлык жерин берди келишим негизинде, бирок азыркыга чейин кара кулпу кайтарып тургандыгы өтө өкүнүчтүү да. Бул боюнча биз министрга кайрылып батырганга, бул боюнча биз айлык кайрылып, бул боюнча биз мына сокулуктун жалпы болбоштурган директор Китайга кайрылдык да. Ушул апрелдин аягында же апрелдин ортосунда ачылат деген азыркыга чейин ачыла элек. Ошол жерге эгер ачыла турган болсо, тияктан колледждер, бер жактан биздин айыл тургундары ошол жерге каттамак да. Себеби биз Канат Сагынович жол киребиз пенсионерге 15 сомдо, бир ишибизде 60 сом, барышыбызда 60 сом болуп атат да. Бир укол алыш, чүнкү ошол маселени көзөмөлгө алабыз факт боюнча. Экинчи полигонго не только кайрылбайт, кийилип атат азыр. Тыштык, ата жок, биз 2 километр алышта турабыз, жыты аябай орун бар, полигонго чыгат. Быйыл же ошол жер жабылат, же үстүнө тосуңуздар, таштап кетесиздер, ошол маселени өтө катуу чечиңиздер. Үчүнчүсү, урматтуу ресми начальниктер болсо элек, Алтын Ордо 17 жыл болду курулганына. Илгери часындар сатып кеткен, азыр столбалар коюлган экен, столго жыгаштан. Жыглайын, түшөйүн деп уже чыгып атат. Ушуга көңүл буруңуздар, ресми начальниктери. Себеби, эгер ошол властта элдин өтө көйгөйлүү маселеси болуп калат, өзүбүздөргө да таасир тийгизет. Анан Канат Сагынович, пенсионерлердин аттан. Ушул Алтын Ордодо 30 пенсионер бар. Жол киребиз 15 сом. Бизге шаардын транспорту каттайт. Бул боюнча биз аэропорттун баарына кайрылдык, анан биз мерияда соңку гана бир жооп алдык. Жооптун негизинде 2009 чыккан токтомду гана өзгөртүп, Алтын Ордо болсо ошол 8 сомдон пенсионерлер төлөөгө укугу бар экен да. 2009 жылы пунктты сиз ошол жогорку жак менен сүйлөшүп ушуну чечип берсеңиз, сиз мериядан жоопту алдык. Туура жакшы иштер болуп атат бүгүнкү күнгө чейин дагы. Мен дагы келгенден бери анализ жасап атам. Чынында көп жетекчилердин көп ийгиликтери, көп жетишкендиктери, чоң жакшы проекттер жасалган, бүтүргөн проекттер абдан көп экен. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан акча каражаты каралып атат, бөлүнүп атат. Акча бар мамлекетте, жок эмес. Жанагы айтып кеткен объекттин баары курулат. Буюрса, убактысы менен баары курабыз. Факт боюнча Бактыгүл Куштарбековна барбы? Апрелде ачып бере алабызбы? Качан курулуп бүттүлө? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Азыр бул факт боюнча көп нерсе иш чаралар жасалган, бирок тоже кемчиликтер бар, Канат Сагынович.
аякта электричество жагынан, анан тепловое обеспечение жагынан иштер бүтпөй калыптыр. Фактын ичиндечи. Анан ошол боюнча азыр так маалымат азыр директор соолдо берсин. Саламатсызбы? Кана сагын иштегендер. Иштеш үчүн, атыш үчүн эмне жасаш керек? Бүгүндө бул ФАП Алтын Ордо деген эң башында үй бүлөлүк дарыгерлер тобу катары салынган, бирок документтери ФАП болуп калган. Иш кагаздары бүгүнкүгө чейин бүтө элек. Бул боюнча биз Минздравга да кат жазганбыз, ушу айылдагы депутаттар менен да сүйлөшкөнбүз. Иш кагаздары бизге бүткөндөн кийин, санэпидстанция бизге разрешение бергенден кийин, анан биз ал жерге кишини отургуза алабыз. Бирок азыркы күндө ал жерде Новопавловка үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан 3 дарыгер, 3 медайым дайыма ошол Алтын Ордонун элдерин карашат. Карабай калган жок. Күнүгө машина турат, скорый помощи. Ошол жерге күнүгө чакырганда кызыкка барып келип турушат. Азыркы күндө ФАП болгон убагында дагы биз мейли бир фельдшерди отургузайлы десек, ошол жерде образованиясы бар фельдшер медайым жок экен, бирок биз бир медайымды алып окуттук, анын документи 26 апрелде бүтөт. Эшикке карабастан ошо элдердин келгенин, давлениясын чегинип, ошолорго бир экстренный помощь жасаганга ачык коелу деп атабыз, бирок ал мыйзамга каршы болсо дагы. Ошон үчүн азыркы күндө проблема медиктерде эмес, проблема ушул имараттын иш кагаздары бүтпөй атат. Айлык көп бар. Эмне проблема болду? Кайрымдуулук тарабынан бүткөрүлгөн Аспалан фонду менен. Ошон үчүн документтери параллельно жүрбөй калганда, азыр архитектурадан баарынын документтери бүттү. Максаттык багыты аныкталып, такталып, азыр артисттер менен чогуу чараны иш алып барып атат. Кемчиликтердин баары тең эле бүтөйүн деп калган, архитектура бүттү. Эми азыр госрегистрдан каттасак эле укуктук, менчик укук арталып турат. Суроо качан бүтөсүз? Майга чейин бүтүп салабыз. Майга чейин. Документи бүтүп коебуз. Менчик каттоо актысын алабыз. Бүтүрүп бериңиз. Хорошо. Протоколго да киргизип коелу. 1-майга чейин анан мага обязательно доклад берип коюңуз. Мен токтолуп кете берейинби? Жана көтөрүлгөн маселелер боюнча да айтып кете берсем. Анан эме кылабы? Жанагы санаби станция деп атасыз. Санаби станция. Эми санаби станция, райондун санаби станциясы бар да туурабы? Иә. Сиз ким болуп иштейсиз? Каякта? Иә. Районда бол. Эми санаби станция жаныңыздарда. Бир жерде отурасыздар. Эми Ильяс Акчамбековичке деле келип ушул жерден отуруп, разрешениесин койгойтуруп биринен бербей жатат деп отурубуз. Ал санаби станция Казакстанда, Өзбекстанда эмес да. Туурабы? Ошону да сиздер да чечсеңиздер. Анан мына көп жетекчилерге кайрылып кетейин. Чынын айтканда, мына бүт фонддун баарында чогуу көп Чүй областында ушундай кайрымдуулук фонддор көп объектилер жасалып жатыр. Кээ жетекчилер акча сурайт деп, көп беребиз деп, болгон үчүн акча бербейт. Документтер бүтүрбөйт деп. Ушуну бат-баттан кылып бүтүрүп коёбуз. Бир жумада бир мен иш бөлмөмдө чогулуп атабыз. Кайсы районда эмне маселе көтөрүлүп атат? Эмне жардам керек? Акчаны бөлүп берип атат. Калган проекттерин акт эксплуатация баарын өзүбүз жасап коюш керек деп бат-баттан. Наоборот, биз заинтересован болуш керек. Так, пенсионерлер боюнча бул Бишкектин маршруткасы каттайт болуш керек, Эми мындай бар, мен буга азыр так мындай обещание бере албайм. Бул обычно бул тарифти Бишкектик кеңештик депутаттар карайт. Ошол Бишкектин кеңештин депутаттары ошол тарифти бекитишет. Мына кайрылып көрөйүн. Так, полигон Бишкектики, Бул жанагы Бишкектин полигонун айтып атасызбы?
Новопавловкан полигону. Бизде эми сакталбаган сандар боюнча 100 миңден ашык калкыбыз бар. Калкыбыз бар, эгер биз Бишкекке ташысак, айылдын музу таштанды кылып салабыз да действительно. Полигонубуз туруп дагы ирексиз таштандар болгон жери аябай көп жерлер. Эгерде биз таштандыны Бишкекке ташыйбыз